бүгүнкү менин иш сапарым ушул Верхний Ат Башы айылындагы кабельный заводко, Бек кабельный заводко келдим. Бул завод 2 жылдан бери иштеп келе жатат. Азыркы күндө ошол энергетика секторуга керектүү кабелдин баарын 90%-ин почти чыгарып атат да. Мисалы үчүн жанагы этаж үйлөрдүн монтажынан баштап, чоң сип кабель, азыр мына 35 киловольттук кабелди да чыгарып атышат да. Ошону менен бирге эң биринчи ошол биздин ата мекендик ишмерлердин керектөөчүлөрү биз энергетика тармагы болгонуна байланыштуу мен ошол заводду келип көрүп, анан бүгүнкү күндө биз уже бул ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн кабелдерин уже сатып алып атабыз. Бүгүнкү күндө бизде качествосу дагы жакшы, өзүнүн биздин ошол энергетикадагы талаптарга жооп берчү кабелдерди чыгарып атат да. Муну менен эмне кылыбыз келет? Биз өзүбүздүн ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоого алалы деп атабыз да. Азыр биз мунун жетекчилигине дагы бир тапшырма бердик. Ушуну өндүрүштү көбөйтүш керек. Биз азыр өзүңөр көрүп атасыңар, айыл жерлеринде жыгач опоралардын баарын бетон опорага колдонуп атабыз. А бетон опораларды ар бир областта биз заводдорду куруп өзүбүз чыгарып атабыз. Бирок ошонун ордуна жана алюминий проводдун ордуна биз ушул сип кабелдерди колдонуу. Сип кабель эмнени алып келет? Эртеңки күнү техникалык жоготууларды азайтат биринчиден. Анан жанагындай бизде көп мындайча айтканда аба ырайына байланыштуу шамал болгондо 3 провод перехлёст болуп кайра короткий замыкание болуп өчүп калган учурлар болгон. Бүгүнкү күндө ушул сип проводду колдонгондон кийин бизде авариялык өчүрүүлөр жана техникалык жоготууларды азайтуу жакшы мындайча айтканда результатка алып келип атат да. Ошон үчүн биз ушул кабель заводду көрүп, бүгүнкү күндө жетекчилиги менен жолугуп, ошол биз алып аткан кабелди түздөн түз тендери жок, ушу ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн. Бул эмне? Бул убакытты үнөмдөгөнгө жол берет да, мындайча айтканда. Анан жана коррупциялык элементтер жок. Ушул эле заводдон кабелди алып алып, бизге ортомчу болуп, кабель тендерге катышып, кабель алып келген компаниялар бар да. А биз түз заводдон алып атабыз. Баасы берки ошол ортомчулар башка жөндөчүн Россиядан келген заводдор менен эч кандай айырмасы жок, арзаныраак болуп кетет. Биз үчүн бул завод аябай керектүү завод.